Бул келиндин жашы 31-де туаса дудук болгондуктан тең-теңи менен деп өзү сыңдуу дудук балага турмушка чыккан. Бала чакалуу болуп бактылуу жашаганы менен укуктук сабатсыздыктын айынан өз укугун пайдалана албай убайым чегет. Күйөөм 3000 пенсия алат, бирок мага пенсия чыгарылган эмес. Балдарыма да пособие берген эмес. Ошондуктан бизге бир айына 3000 сом акча жетпейт. Бизге жардам керек. Себеби балдардын энеси Өзбекстандын жараны, мында келгендигине 10 жылдан ашып 3 балалуу болгондугуна карабай, ушул күнгө чейин тийиштүү кызматкерлерге өз тилинде сүйлөп түшүндүрө албагандыктан каттоого туруп метрике албай жүрөт. 2007-жылы мен мэрияга баргам, ал жерде көп жолу мэриядан барып паспортту кыргыз улутуна өзгөртүп берүүсүн көп жолу сурангам, бирок ал жерде мага бир да жардам берген жок. Кийинчерээк кел деп койду. Бирок мен кийинчерээк дагы бардым. Анан кел деген сыяктуу сөздөрдү айткандыктан мен кийин барганга убактым болгон жок. Анан алар мага мани да беришкен жок. Башка кардарларды жакшы гана кабыл алышкан, бирок мага мани деле берип, бир ишчи да мага манилүү карап берген эмес. Мен боюмда да бар болчу. Ошо 3-сүн төрөп жатканында дагы барганмын. Анан ал жерде дагы июлда кел деп айтышкан. Бирок мен 2010-жылы дагы бир барып көрөйүн деп барсам 2016-жылы кел деп айтышкан. Андыктан пенсия пособиясы да жок. Үй бүлөлүк бюджетин жолдошуна мамлекет тарабынан берилген 3000 сом түзөт. Сарвор өзү сыңдуу ишке жөндөмдүү дудук жолдоштору менен биригип алып, үй куруп жалданып иштейт. Анткени менен көп учурда жумушу жок. Адамдар ишенбейт. Эптеп көндүрүп ишин бүтүргөн соң кээ бирөөлөрү акчасын бербей кыйнашат. Кардардын колунан бардык иш келет, устачылык бүт өзү жасайт. Анан буну эч ким иштете албайт да, сүйлөбөгөндүгүнө байланыштуу. Бир жумуш болсо буга деле жакшы болмок да, бала чакасын багып. Негизи эле биз бардык ошо сүйлөбөгөн адамдар биригип алып иштерге барабыз. Ал жерге барып алып көптөгөн иштерди биргеликте аткарабыз. Бирок көбүнчө эле үйдө бош убактым үйдө өтөт. Анан ал жерге барып биргеликте барып иштесек дагы кээде акчаларын бербей коет. Анан бирок көп деле чакырбайт бизди. Ал жерге барганыбыз менен көбүнчө түшүнбөй калабыз. Ошол тапкан акчамдын бардыгы үй бүлөмө дээрлик жетпейт. Өзү пенсиямда 3000, бул жерде газ, суу, светтер бар. Алардын үйүндө 83 жаштагы таятасы бар. Ал пенсиясынан сырткары үй бүлөгө жардам иретинде мектепте кароолчу болуп иштейт. Атасына табылган жумуш небересине жок, анткени анын кулагы укпайт, сүйлөй дагы албайт. Карыянын бар тилеги өкмөт тараптан колдоо болуп, небересине ылайыктуу фабрика ишканалардан жумуш табылса. Eşitmese, kulağı eşitmese, yapıramasa, bir neden haber almasa, kıyılanet de. Olmaydı bro işte. Bro ateşe kımıydı. Bro ateşe kımıydı. Bunu o zaman bana hakoladı. Гүлшан Касимовага окшоп Өзбекстандан келип каттоого турбай жашагандар ого эле көп. Укуктук сабатсыздыктан улам өз укугун пайдаланбай жүргөндөргө Юстиция министрлиги өз укугуңду бил акциясы менен жардам берүүнү көздөгөндүгүн айтат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому бар 2016-2020 жылдарга карата ошо калктык укуктук жактан сабаттуулугун көтөрүү боюнча ошол токтомду аткаруу максатында биз ушул атайын биргелешкен Юстиция министрлиги бейөкмөт уюмдар менен биргеликте атайын ушул тилектештик автобус долбоорун иштеп чыккан. Бул жакын арада Кудай кааласа 2017-жылдан бул атайын ошондой аягындай сүйлөй албагандардын атайын котормочулар ошолор менен биргеликте бул иш-чараны жүргүзмөкчүбүз биз. Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун көбүнчө көз азиздер жана дүлөйлөр коому деп аталган бирикме коргоп келет. Ал үчүн ага катталуу керек. Биздин каармандар керек болсо ошол коомго катталуу укугу бар экендигинин дагы кабары жок. Демократиялуу өлкөнүн жарандары үчүн укуктук сабатсыздык азыгы жок ачка калууга тете эмеспи? Жылдыз Хапарова, Улар Мужиев, Ош ТВ.